Мен бир гана нерсени айта алам. Коррупция менен күрөшөбүз деген декларация болду. Декларация. Бирок күрөшүүнүн аягына эч кимис чыга элек. Аягына чыгат деген ойдосузбу негизи коррупция? Бир жылдын ичинде аягына чыкпагандан кийин демек чыкпайт. Коррупция менен күрөшүү мына коррупцияга айланган же коррупцияга мындай илинген адамдар ошолорду отургузуп коюу эмес. Коррупция менен күрөшүү коррупциялык схемаларды жоюу. Налоговый, салык, бажы, ошол эң негизги тармактар. Биздин ички иштер министрлиги, коопсуздук тармагын, сот системасында, ошол системада коррупциянын схемаларды жоюу ошол күрөшүү деп эсептелет. Анан кийин өзүңдүн саясий оппоненттериңди СИЗО, ГКМБнын СИЗОсуна отуруп коюшпу. Эч бирөөсүндө мына мен ойлойм бир жыл мына 5 ай болуп калды, 4 ай болуп калды кээ да. Кыргызстандын ичинде жанакы жалаң ТЦ эмес, коррупционный схемаларды санап, изилдеп, иликтеп, талкуулап, аягында натыйжа, соттун чечими чыгарыш ашып кетсе 2 ай. 4-5 айдын ичинде отурушат, же соттун чечими жок, же болбосо силерде жанагы айтып тергөөнүн аягы жок, же состав преступления жок болсо бошотуш керек адамдардан да. Же бошотушпайт, бул саясат болуп атат да. Менин оюм, жеке оюм, булар соодалашып атат да. Бири-бири менен. Мен муну кылайын, сен муну кыл, анан кийин мындай кылбагын, муну менен бөлүшөлү же бөлүшпөйлү деген. Элдин арасында ачык мына ой пикир ошол. Булар соодалашып атат го бири-бири менен деп да. Бирок ошол соодалашуу болду деген ойдосузбу? Анткени мына аптанын дүйшөмбү күнү мурунку ажо интервью берип атат. Анда ага чейин президент өзүнүн пикирин билдирип атат. Мындай бир ортодогу каршылык азыр ачыкка чыккандай да. Эми аябай өкүнүчтүү нерсе. Экс-президентибиз дагы мына бүгүнкү президент ушундай массалык маалымат каражаттары аркылуу Кыргызстандын элине жалпы региондогу мамлекеттерге эл аралык деңгээлде ушундай бири-бирине сын салып, аябай катуу, туура эмес сөздөрдү айткан. Мен ойлойм, балким болушу мүмкүн, жашоо турмуш, бирок отуруп алып өзүңөр чечишкиле да. Анан кийин мындай маселе сыртка чыкпаш керек деген ойдосуз. Анткени бул таасир негативдүү таасирди биздин коомго, кыргыз жерине, кыргыз элине жана биздин Кыргызстандын имиджи, эл аралык деңгээлдеги имиджи түшүп атат. Ошол жаман нерсе го деп мен жалпы өзүмдүн жеке ой пикирим да. Анан кийин ал боюнча көбүрөөк мындай комментарий берүүдөн дагы кээ бирде мен ойлойм жок, туура эмес го деп да. Эми ушулар муну кылды, тигини айтты, муну айтты деп да. Аябай туура эмес нерселер болуп кетти. Мен ойлойм Кыргызстан, мына мен өзүм шайлоого барганда айткам, Кыргызстандын астында бул 2 гана жол бар деп. Биринчиси толук амнистия бардыгына. Президенттер болобу, өтүп кеткен президенттер, азыркы президент, бул бүт премьер-министр бардыгына саясий элитага, бүт саясий жанакы коррупцияга кошулган. А коррупцияга кошулбаган деле жок. Бардыгы кошулган. Бардыгы мына азыр бирөөнү сындап, катуу айтып аткандар да кошулган. Анткени система өзү ошондой болгон. Бардыгына амнистия кылып туруп, бирок мындан ары эч кимиңер мамлекет башкарууга жолобойсуңар. Техникалык таза команда. Иллюстрация кылыш керек дегенде. Технический команда келиш керек, технократтар, ошолор мамлекетте бул бир жол болчу. Же болбосо, жок катуу биз күрөшөбүз десеңер, мынакей азыр декларация болду коррупцияны. Анда аягына чыккыла. Отургустуңарбы силер эмне? Мына күрүмкү мен карап атам, кайерде жүрбөйм маалыматтарда. Аргайс телевизор, YouTube деген бар азыр көрүнүп, веб-сайт дегендер толуп атат. Окуп атам да. 1 миллион сом, 1,5 миллион сом мына казнага түштү деп да. Бул эмне деген нерсе? Уурдаганда 10 миллион, 100 миллион долларлап уурдап атышат да, анан кийин 1 миллион сом түшүрүп ошону мына биздин жетишкенчилик. Ооба, жетишкендик. Туура эмес да.